эме мектепке алып кетип аткам. 6 жашында болчу. Апа сиз туура эмес ата тандап алгансыз дейт да. Балдарыңдан ушундай сөздү угушта кыйын экен. Атаны көргөн жок да. 3 жашка чыккандан кийин апа ата деген кандай болот деп сурабады, эшиктен чуркап кирип элечи. Аталарга айтарым ошо. Балдарды күттүрбөсө, балдарына мээрим берип, шүкүр намазын окуп, Аллах Таалама ушундай ыраазычылыгын билдирип, балдарым атынан жазганына ошо мезгилде тирүү туруп неге жетим дедирдиң, кызың болуп эмне күнөө кетирдиң, үй бүлөңдү кууп чыккан көчөгө, айтчы ата ушул беле кесибиң. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кооз Production студиясы Рухология подкасты кайрадан сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүн дагы студиябызда өтө жашоосу өрнөктүү болгон бир коногубуз, эжекебиз бар. Жашоосун кино кылып тартса болчудай бир инсан. Достор, байкаганыңыздардай биздин студияга келген коноктордун баарысынын эле жашоосун кино кылып тартса өтө кызыктуу, динамикалуу, комедиялуу, трагедиялуу кино болуп кете турган бир даждагы инсандар. Сөздү көп узатпай, дароо коногубуз менен тааныштыралы. Бүгүн биздин студияда Тамара Бадирова эжебиз келип отурат. Өзүнүн өрнөктүү, өзүнүн башкаларга үлгү боло турган жашоосу менен, өмүрү менен, тагдыры менен бөлүшкүсү келип отурат. Тамара эже, куш келипсиз. Саламаттар. Сиз биринчи өзүңүздү тааныштырыңыз. Каяктан болосуз, кимдерден болосуз, канча жаштасыз? Мен Чоңалай районунун Карамык айылында 1980-жылы жарыкка келгем. Чоңалай болгондо ошондо сиздер урууңуздар ичкиликтерге кошулабы же? Биз Кыпчак. Кыпчак кошулабы? Кыпчак. Жакшы. Чоңалай тоолуу жер. Ооба, тоолуу жер, жашоо шарт кырдаал оор. Границадабыз, Тажикстан менен чектешип турабыз. Мал менен көбүнчө. Мал, дыйканчылык. Картошка көбүнчө. Картошка жакшы болсо керек эс. Ооба, бизде жакшы. Мен өзүм ноокаттан болом, ноокатта алма менен картошка болчу да. Азыр картошка калып кетти окшойт ноокатта деле. Сиз бүгүн бизге өзүңүздүн тагдырыңызды бөлүшкөнгө келдиңиз. Бул подкастты эмнеге тартып атабыз биз? Баягы көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун үчүн бир аз азын-колок айтып кетели. Могу өзүңүз көрүп тургандай Периште деген үй бүлөлүк драма тарттык. Ажырашуу, атасы чоңойгон балдар, аял эркек менен ортосундагы мамиле, ушундай драмалуу болгон. Биздин кыргыздын эле, Кыргызстандагы эле бир туугандарыбыздын жашоосун чагылдырган бир фильм. Ушул кинодон улам биз ушу ажырашуу темасында, атасы чоңойгон балдар темасында, аял эркектин ортосундагы мамилелер тууралуу сөз кылалы дедик. Сизде дагы бир өзүңүздө бир кино боло турган бир тагдыр бар экен жашооңузда. Ошону менен бөлүшкөнгө келдиңиз. Алгач айта кетсеңиз, сиз учурда канча балалуусуз? Кандай болду, эмне болду? Бир кыскача айтып өтсөңүз. Мен негизи 6 баланын энесимин. Азыр 5 балам бар, 1 балам акыреттик. Кошуналаш айылга, Каратейит айылына турмушка чыккам. Жолдошум 1976-жылкы инсан. Жакшы инсан болчу. Тагдырдын агымы менен баягы тандоо өзүбүздөн го. Туура эмес жолду тандап алды. Ошентип эки башка жолго түштүк. Биз ажырашкан мезгилде мен 6 балам жарык дүйнөгө келе элек болчу. Андан кийин ажырашкандан кийин 2 айдан кийин төрөдүм кызымды. Кызым атасын көргөн жок, азыр да көрө элек да. Ошондо кызыңыз төрөлдү, чоңойду, атасын өмүр көргөнбүз. Атасын алып бардым. Балдарын баарыны алып бардым. Катышыңыз дедим. Бул сиздин кызыңыз деп. Ошондо көрүшүп койгон. Ошондо кандай болду? Сиздер биринчи кантип таанышып баш коштуңуздар? Анан жашоо кандай болду башында? Кийин эмне болду? Биз башында кадимки кыз жигиттердей сүйүүбүз күчтүү болуп, бири-бирибизге ал киши да ыр жазат, таланттуу киши да. Мен дагы ыр жазып, экөөбүз ушинтип сүйүүнүн күчү керемет болуп жүрүп эле баш коштук. Ал ошондо жездекебиз
кесиби кандай? Музыкант болчу. Музыкант. Жакшы ырдайт. Жакшы ырдайт. Аккордеон чертет. Комуз. Анан эл алдында дегендей да. А мен болсо карапайым келинмин, үй кызматчысы, кичине келинмин. Универсалмын, малды да карайм, баланы да, үй оокатын да, огородду баары менин мойнумда дегендей. Анан ошентип жакшы эле жашап атканбыз. Анан кийин ырдап жүрүп өзүнө жакшы жан шерик тапты окшойт. Анан бизге көңүл бурбай, экөөбүздүн ортобузда уруш талаш башталды. Жан шерик дегенде ачык айтканда бир дагы башка айымды жолуктуруп калды. Башка айымды жолуктурду. Ал айым дагы өзүнө кошулуп ырдайт экен. Таланттууну сүйөбү билбейм. Экөөнүн сүйүүсү күчтүү болуп кетти да. Анан балдар деле көзүнө көрүнгөн жок. Анан уруш талаш күчөп, канча жолу таяк жедим, көп сабады, кол көтөрдү, ушинтип жүрүп анан экөөбүз эки жолго түштүк. Ошондо окуя кайсы жылдары болуп атат? 2013 ажыраштык да. Эки жолго түштүк. Сиздин канча балаңыз бар болчу? Ал мезгилде мен 4 балам бар болчу. Бир уулубуз чарчап калган. Андан сырткары 4 балам бар болчу. Кош бойлуу болчумун да. Анан ажырашкандан кийин төрөдүм. Мурда төрөгөндө дайыма жолдошум төрөт үйүнүн сыртында күтүп турат болчу да. Анан аябай оор болду төрөгөндөн кийин. Баягы баланын атасы башка экен да. Өзүңдүн бир туугандарың, ата-энең башка, жолдошуңдун колдоосу башка экен. Ошондо да жаман болдум. Ошондо сиз кандай байкадыңыз? Ошо жан шерик таап алды деп атасыз. Анан сиз каршы чыкпадыңызбы, бир мындай жаңжал чыгарбадыңызбы? Чыгаранга аракет кылып, анан тиги аялга байланышып айтып аттым. Мен кош бойлуумун дагы, мынча балабыз бар, биздин үй бүлөбүздү бузбаңыз деп канча жолу айттым. Мейли, мен андай жолго барбайм, бизде андай мамиле жок деп ушинтип айтып атыптыр да. Бирок аягында баш кошуп алышты. Ошондо кыз балам хлор ичип алды дедиңиз? Балам чуркап келет да, хлор. Мен фапта эме жуам да. Санитарка болуп иштейм. Анан суу деп хлор ичип алат да. Ал сууга окшош болобу? Эсип койгом да. Даяр кылыпчы, туптуруп калган, анан таза чаккагачы. Ал суудай эле урттап алат да, ошо менен эле окшоп эшикке чуркап чыгат да, апа ичим күйүп атат дейт да. Анан мен болсо ошондо бир 2 саат мурун мага талак айткан. Мен анан фапты жуушум керек болуп барып фапты жууп аткам да. Анан чуркап эле кызым атаңа бар дедим. Кызым чуркап эле атасына кеткен. Бир мезгилде келип эле көйнөктөрүнүн топчусуну монтип чыгаранга жетишпеди. Көкүрөгү күйүп кетти окшойт. Кызымдын монтип катарына үзүп көкүрөгүн ачып эле жерди кучактап жыгылды да. Апа, ал үйлөнөт экен. Ушинтип өлүп, четтен өлүп жоголосуңар, жоголгула. Мен атаңар эмесмин бүгүндөн баштап. Башымды оорутпагыла деди. Чоң энеме чуркап барсам, жогот мынаны дейт дагы, машинанын эшигин жапты, себет жасаптырлар дейт. Кой жүктөп ататтар, тойго жөнөтүптүр апа деп. Чырылдап ыйлап кызымчы. Өзүм билбей калды. Берки баламды болсо бир келин, ошо келинге аябай ыраазы болом. Аллах таалам эки дүйнөсүн бактылуу кылсын. Оозуна айран таап келиптир, оозуна айран куюп кустуруп атат. Өзүнүн кичинекей бир 5-6 айлык бөбөгүн жолдун ортосуна отургузуп коюптур. Больницага алып баралы десек, машина табылбайт да. Эми тоюна жөнөп атса деле, машина таап жөнөп атса деле, тиги дүйнөлөрүн түшүрүп туруп больницага жеткирип койсо болмок да. Анчалык ташбоорлукка барбай эле. Ошон үчүн дагы балдардын жүзүн тиктей албайт го дейм да. Анан эме кылдык. Ошол айылда бир киши бар болчу, Режеп деген. Аябай ыраазы болом ошол кишиге. Жетип келди дагы, больницага алып барды. Жеткенче бизге кошулуп ыйлап барды ал кишичи. Ал жакка баргандан кийин срочно районго баргыла деди. Районго жөнөттүк. Районго машина таап дагы
Карамык айылынан Дарут коргонунга бардык. Барсак жолдо носилка менен күтүп туруштур врачтар. Реанимацияга алып кирип кетти. Ашказанын жугуп атышты. Балам ооз мурдуна шлянга тыгып. Мен болсо дагы эле ошол кишиден эле звонок күтөм да. Звонок келсе эле балам кандай жакшылык, тирүүбү деп айтат экен кичке балам аты жакшылык да. Жакшылык тирүүбү деп айтат экен деп ошол кишиден эле звонок күтөм да. Жок, чалган жок. Эч кимсе чалган да жок, сураган да жок. Анан ошол күнү врачтардын бирөөсү тиякта ыйлап атты да. Мага медсестра врачтардын баары мага кошулуп ыйлап атты. Эже болду дейт, баламдын башын сылап ыйлайт, менин башым сылап ыйлашат врачтар дагы. Анан ичкерине кирип бирөөлөр сүйлөшүп аткан угуп калдым да. Уяты жок, каргышка калсын, экөө тең азыр нике кыйып, нике той болуп аттыр экөөндө деген сөзү кулагыма жетти да. Тым эле бүт денем күйүп кетти. Ичимдеги баланы да унутуп койгом. Кошумча боюңузда бар. Боюмда бар. 7 айлык ичимдеги. Ал туйлап атат. Температурам ошондо 40ка чыккан да. Анан өзүмдүн бир тууган жездем, эжелерим сыртта турган экен. Жездем болду, өзүңө кел баланын жанына, мен турайын деп. Анан мени да тияка алып кирип жаткырышып, супу чачып, врачтар да карап атты. Баары эле жакшы сөзүн айтып атты. Анан Алынчалык барганга эмне түрткү болду экен? Бир мындай азыр ой келип кетип атат, баягындай сыйгырчылык, магия. Аны бир Аллах билет. Баардыгы Аллахка маалым го. Бирок аябай таш боор ата эмес болчу да жашоодо. Негизи балдарды уруп, чекесине чертип уруп көргөн эмес болчу ага чейинчи. Мынтип сабайт го балдарын тарбиялап. Ал киши андай эмес болчу да. Кандай болду, ошондой болду да. Анан кичине өзүбүзгө келгенден кийин мен ноябрь айынын этектери баягы кар жаап калганда балдардын бут кийими жок калды. Бизде айылда жумуш жок. Анан балдарыма атам энчи берген да. Ошол уйлар көбөйгөн, бир 10 чакты болупчу. Анын арасында кайнатам тойпойго жетелегенден ашкан 10 тойпада болчу. Анан бир уй бир торпокту ошо кайнэжемдин үйүнө жайлоого берчи да, Шве айылында. Ошол жака баргам. Ошону жетеле сыртта байланып туруптур. Мен эмнеге сурайм дедим да. Кайнэжеме эле айттым, эже могу үйдү алып кетип атам. Башкасын албай эле койдум. Бир уй бир торпок эле жетет мага, балдарыма. Кышкыга, отун сууга балдарыма бир кийим алсам болду, калганын өзүм эптеп кетем деп жөнөп атсам, ал күйөөсү менен баласын чакырды. Күйөөбү Башир деген киши чуркап чыгып мени дубалга, сарайдын дубалына кептеп сабап салбадыбы. Мондайынга аймаган этим түрүлүп нага келген кан шыркырап агып атат да. Ичиңдеги баланы кошоп өлтүрөм деп ичимди басып атат. Балам кыймылдап барып токтоп калды, уже кыймылдабай калды. Мен болсо жалынып атам, балам тирүү калса болду депчи. Токтотуңуз деп. Өзүм сиңдим бар болчу, анан арам колунан бошондум, буу атат. Ошону мен көк ала болуп барган боюнча эмеге түшүп калдым да. Районго, больницага түшүп калдым. Төрөт үйүнө бардым, гинекологияга түшүп калдым. Ал жакта абалымды гинеколог көрүп ыйлады дагы, менин атымдан эле срочно монтип сабап салыптыр, беременный аялды деп анан родого арыз жазды. Тергөөчүлөр келип атты, тергөөчүлөр деле ошол кишинин сөзүн сүйлөп элечи. Анан баласы келет да, мыскылдап күлөт да. Не болду, калп эле мынтип жатып алдың, качан колубуз тийди сага деп күлүп атты. Менин атам көзөтүп кеткен жалгыз байкем бар. Экинчи топтогу майып, аябай жөнөкөй киши. Ким не десе эле макул, душманың деле айтса макул дей берген жөнөкөй киши да. Анан апам болсо коёзунан чуалбаган момун, айтор артымдан чуркаган эч ким деле жок болду. Бир жездем эле чыркырап чуркап атты да. Эжем менен жездем жанында эле эжемдерге кыйкырды.
силердин жалгыз уулуңарды жок кылып жиберем, өлтүрүп жиберем, монтуп жиберем депчи. Айтыр аябай коркутту бизди. Анан апам айтты да, аман эсен көз жарып алсаң болду, мага сенин тирүү жүргөң мага чоң бакыт кызым. Тосма арыз жазып бер дагы. Чыгып кет. Эчтемкенин кереги жок деген, анан жазып берип чыгып кеттим. Алланын сотуна тапшыр деди да. Алланын сотуна тапшыр, Аллах эки дүйнөдө аны жазалайт деди. Ошенттим. Кийин эмне болду? Анан кийин ушул аябай кыйналып, балам эметпей, оңгорулбай койду да, тетири төрөлдү да. Анан оокатым кылып кеттим. Ал киши деле Алланын жазасын жакшы эле алды. Дагы да алып жатат. Эмне болду? Акыбалы Абалы биртөө эле болду го. Үй бүлөлүк жагдайы мен эмес, өзүнүн балдары, өзүнүн келиндери менен деле келише албай. Ал кайнэжебиз да каза болуп калды. Эми ал Алланын колундагы өмүрүбүз. Баарыбыз Аллага кайтуучубуз. Ошо ал мезгилде жашап аткан эле болчумун мен. Анан тиги аял экөө машина менен чаңытып өтүп кетип атпайбы? Мен фаттын жанында балдарым менен жүрөм. Алта эле ата десе, машина менен уруп кеткендей болуп, наркы аял жанына салып алган да. Анан элдер бүт айтып калды да, ой бул монтип жүрөт, тигинтип жүрөт. Тиги аялды беременный кылып коюптур, ошону алат экен. Сен жөн эле көчөдө калып кетип атасың дегенден анан эми баары аялмын го. Элдер айтса анан бардым да артынанчы. Бир жылгада, кара жылга деген жылгада эс алып атышыптыр алар. Барсам, жана экинчи балам дээрчитип алгам да. Ал 1-классты бүткөн каникулда. Барсам ошол жерде тиги экөө аябай сүйүшүп аттыр да. Талдын түбүндөрчү. Анан барып эле тиги аялга унча албадым да. Анан күйөөмдү тым эле ачуу менен колуна бир чаптым да. Бул эмне кылганыңыз? Бизди ушундай абалга келтирип атасызбы депчи. Дегенде эле тиги балам болсо ыйлап тиги аялды сөгүп кетти да. Неге биздин үйдү бузуп атасың деп тиги аялды менин атама жолобо десе эле, сен неге бул аялды сөгөсүң деп күйөөм ошол жерде баламды өлө сабап салган да. Аябай ошол нерселердин баардыгы баламдын жүрөгүндө да, кетпейт экен алчы. Экинчи балам да азыр 20 жашта. 20 жашта аябай курч бала болгон, эмгекчил, бирок балдарым баардыгы эме да, сөзгө турат, бир айтканыңды 2 жолу кайталатпайт. Убадага бекем. Аллага шүгүр. Ыймандары толук. Ушундай эле болуп чоңойсуңдар. Турмушта да жаза тайбасын. Азыр айылда ал киши. Айылда. Намаз. Ал жагын билбедим да. Негизи мурда намаз окуганда эме болчу. Эртең менен багымдатты окуп, 5-имге мас келчү да. Анан же 5-имде окуса, шамда мас келчү. Анан кайната кайненем бирок аябай намаз кылган кишилер болчу да. Кайнатам көп айтчу, менин көз жашым сага көп болсо 10 жылда жетер, көп болсо 20 жылда жетер деп. Анан кайнатам менен кайненем бирок мага аябай бата берчү да. Чай ичкенден кийин да колуна суу куясың, чай ичер да колуна суу куюп. Эми айылда ушундай карайсың го. Өркүнүң өссүн, балдарыңдын жакшылыгын көр, максатыңа жет деп аябай баталарын берчү. Кайната кайненеңиз немелер алар каршы чыгышпадыбы? Кайненем ага чейин аябай мен тарапта болуп атканда, жаман катын эр кооруйт, жакшы катын жер кооруйт деген, сен күйөөңдү көп коргобо, сенде 5 бала турат, балдарың турганда каякка бармак эле, эркек киши ойнойт, күлөт, кайра келет деп ушинтип аткан. Анан
кийин жолдошум мен башкага үйлөнөм дегенден кийин анан эми ата эне баласын колдойт да, анан колдоп кетишти, колдоду. Ошол башка жолго түштүк. Ошо 5 бала менен чыгып кеттиңиз да ошондо? Ооба, балдар менен чыгып кеттим. Өзүм төркүнүм жакка келбей, балдарым ушул айылда эле чоңойсун деп, ошол эле айылда мен ФАПта иштечимин да, техничка болупчу, санитарка болуп. Анан ошол эле айылга бир квартира таап ошол жака кирдим да. Ушул айылда эле чоңойсун балдарым деп ошол жакта эметип аттым, жашап аттым. Кызым, улуу балам медреседе окучу да, 11 жашта болчу. Андан кийинки кызым 3 класс, экинчи уулум 2 класска барган мезгилдери болчу. Мектепке барат алар сентябрда. Анан атасы да мектепте мугалим болуп иштейт, музыкант. Анан атасынын алган аялы дагы, жаңы аялы, ал дагы мектепте мугалим болуп иштейт дагы. Анан тиги кызым менен балам ыйлап эле жаман боло берет да. Окуучулардын көзүнчө ыйлап, атасына уулум болсо сен бизди тыштап кеттиң, сен ата боло албаган, бизге агай боло аласыңбы деп кыйкырып ыйлап мектептин астында. Анан ал болсо барып китеп менен башына чапкылап, ушинтип эле ыйлап келе бергенден кийин анан төркүнүмө көчүп келдим да. Ал жактан да квартира таап, төркүнүмө көчүп келип, ошол жакта башка ошо мектепке кирип, Карамык айылына кирип, ошол жакта жашап аттык. Анан ошентип Чоң Алайда 3 ай жашадык. Андан кийин шаарга көчүп келдик да. Шаарга дегенде Бишкекке? Чалдабарга көчүп келдик. Чалдабар айылында. Немечи жанагы медреседе окуган балам сезди деп атпадыңызбы ошондо? Ал балам апа Куранды ачсам эле дейт. Куранды мурда устазы аябай мактачу да. Зээни, укмуш балаңыздын бат эле 15 пара жаттап койду деген да. 15 парадан кийин такыр жаттай албай калат да. Апам эмне болду, жакшы элесиздерби дейт. Эмне болду, жакшыбыз десем, эмнеге атам мага чалбайт, айтыңызчы дуа кылсын. Негизи иччү да. Же дагы эле ичип атабы, мага дуа кылсынчы, Куранды ачсам эле көзүм жашы Куранга төгүлөт дейт. Анан түшүмдө бир түш көрдүм. Сиз сарайдын ичинде ылайга батып калгансыз, бизди кучактап турасыз, үстүңүздөн тамчылар да ылай болуп тамып атат дейт да. Атам болсо күн тийген жапжашыл жерде бир аял менен турат, кучакташып турат деп ушундай Кудай Таала аян бериптир да баламачы. Анан айтпаш болбой калды, айтыш керек болупчу. Анан айттым. Ушундай болду десем, апа айтыңызчы, талак айтты деп айтпаңызчы мага. Айткан жок талак айткан жок деген. Ооба деп койдум. Бир мындай эметкенде эле 3 талакты айтып салган да. Анан мен балам айта албадым. Бирок биз ажырашканда эл журт баары келип, менин төркүнүмдөгү аксакалдар, райондон келишти, главврачтар барышты, ошол эле айылдын тургундары барышты. Мынтип эле экөөбүз эле эки жолго түшүп кеткен жокпуз да. Бүт айыл аксакалдары топтолуп, ушундай ызы-чуу менен анан ажырашып кеттик да. Анан талагымды айтып салды ошолордун көзүнчө. Шариаттын негизинде талак айткандан кийин ал үйдө турбаш керек го. Анан ошентип ажырашып кеттик. Балага аябай оор болот экен да. Балдардын карегиндеги кусалыкты кетирүү андан да кыйын экен эне үчүн. Анан эмне болду? Анан ошентип балдарды багыш керек болду. Андан артка кайрылган жокмун да. Улам эстеп кайрылгым келген жок, бирок көзүмдүн жашы да 2 жыл көзүмдүн жашы да тыйылган жок да. Көчөдө элдерде эле 5 балаңыз бар, жаңы төрөгөнсүз, жалгыз калдыңыз. ооба. Анан касапчылык кылып баштадым. Касапчылык? Ой, 3 жыл. Башка келсе байтал жорго дейт го.
айылдагы аксакалдар балам келген, мен төрөгөндөн кийин 40 чалек болчу. Анан балам келет анан мечитке жакынбызда, мечитте бешмал азан айтат. Анан жума күнү Куран окуйт. Анан аксакалдар аябай дуба берет да. Балам аябай жакшы дуба берип, ошол жерде аксакалдар окууңду таштаба деп Карамык айылынын эли аксакалдары 4,5 миң сом акча чогултуп берет. Алып барганда апам айтат, ушул акчаны текке кетирбей, бир эчки болсо да алып союп сатып көр дейт да. Аны союп базарга алып барам. 70 чөлөштү билбейм. Өмүрүдө бирдемке сатып көргөн эмесмин, сыртка чыгып көргөн эмесмин мен. Анан таразынага коюп сатышты билбей эле төгүлүп эле ыйлайм. Сүтүм агып атат ийип. Үйдө балам, кызым ыйлап атат, апам карап атат. Анан бир аял кирди да. Ошол апага аябай ыраазымын. Сен кандай намысы жоксуң деди да. Колуңда 5 балаң турса, бир эркекке ыйлаган кандай намысы жоксуң. Тиги дүйнөдө жаткан атаңдын дагы, бул дүйнөдөгү апаңдын да башын жер караттың. Ушунчалык намысы жок аял болосуң, бир эркек үчүн ыйлаган. Көтөр башыңды деп. Сырттан 5-6 аялды ээрчитип кирип, этти өзү бөлүп алып, баары акчаны колума карматып чыгып кетишти да. Ошондо токтодум да, ошондо көз жашым токтоду да. Аябай намыстанып кеттим. Мотивацияны катуу берген экен да. Катуу берген. Айтып атпайбы, сага ошол сөздү айткандан кийин дейт, чыгып кетип атып үйгө жеткенче өзүм ыйладым дейт да. Жүрөгүн оортуп алдым деп ыйладым дейт. Бирок сен ыйлабаса деген тилегим болчу дейт. Аябай ыраазымын азыр. Жакшы адамдар көп жакшы сөздөрүн айтты. Элдин баары мен тарапта болду. Шүгүр. Анан ошентип баягы акчам 6 миң болду. Ага. Ошондо 4,5 миңге эчки алдыңыз, сойдуңуз, саттыңыз. Ал 6 миң болду. Ага бир кой алдым. Арадан канча убакыт өттү? Бир жума. Бир жумада эле 4,5 миңди 6 миң кылып койдуңуз. Биздин айылда базар бир эле күн болот. Ошо базарды эле сатып алышты. Бир эле күн базар болот. Алда саат 3кө чейин эле болот. Анан ошол эле күнү базардан кой сатып алдым. Малдын арык торугун анча билбейм. Бирөөлөргө айттык да, ошо аксакалдарга айтсак, алып чыгып берди. Ал кийинки базарда 9 миң сом болду баягы койдун эти. Анан ошентип анан Сойгондо өзүңүз союңуз? Жок, кошуналарым сой берип атты. Анан бир мал базарга, чоң мал базарга бардым, райондун мал базарына. Дарбот коргондо болот. Барсам, бир картайган аксакал, кызым, не жүрөсүң деди да. Ушунча эркектин арасында не жүрөсүң деген. Анан ата ушундай деп анан аябай ыйладым. Ыйлаба деди, белди бекем бу, менин артымдан жүр, мен сага кандай малдын арык торугуну, сага канча килограмм эт берет, канча пайда көрөсүң, баарын айтып берем деп анан. Эчкилердин, серкелердин безин кармап ошондон билет экенсиң. Баарын үйрөттү, бир көрсөтүп берди, баарын билип алдым да. Ошо бир айда өздөштүрүп кеттим да. Уже 3 айдан кийин мал сойгонго жөндөмүм келип калды. Ошентип Негизи биздин салтыбызда, кыргызчылыкта малды сойгон, саткан, этин бичөлөгө бул эркек кылып келген иш да. Туурабы? Ооба. Анан айрыкча сиздер жак дагы тоолуудагы бул нерсеге дагы өзгөчө маани берсе керек. Мал жандык көп жайылган. Ооба. Эми могу шаарда азыр кээинки көрөрмандарыбыз бул нерсеге көп деле маани бербеши мүмкүн, бирок бул дегени аял киши такси кылды же стройка кылды, курулушта 17-кабатта иштеди дегендей эле сөз да бул. Баягы салыштыра келгенде да. Анан баягы азыр могу шаарда чоңоюп калган, шаарда жашап калган адамдар көп деле маани бербеши мүмкүн да, эт сатыптыр да деп. Бул чынчына келгенде өтө бир неме иш да. Бул эркектин ишин аял кылды, эркектин милдетин аял жүктөндү дегендей. Сөзүңүз бөлүп койдум кечиресиз. Анан ошентип оокат кылып баштадым. Анан менин эң улуу эжем жездем экөө Россияга кетти да, үйлөргө мени киргизип коюшту да. Ушул жакта оокатыңды кыл, квартплата төлөбөй деп. Ошол жерде жашап аттым. Огородун иштеткенче, картошканы эгип, чөп жыйнап. Анан 3 жыл касапчылык кылдым. 3 жылдын ичинде мен
мен башында бир эчки союп саткан болсом, кийин жумасына 4төн 5тен кой эчки соем да. Аны столовойларга таратып коем. Бир жумада кайра акчасын алам. Ушинтип оокатым аябай жакшы болуп баштады. Башында ичеги чабагыны балдарыма жедирсем, кийин балдарым эт жеп баштады. Ошентип оокатым жакшырып, аягында уй алып союп сатып калдым. Пособие пенсияга таратыпчы. Ошондо сойгондо өзүңүз союп аттыңызбы? Эми жардам берип атышты, бирок өзүм да союп аттым да арасында. Кадимгидей жаткызасыз, бир жакты тартасыз. Апам жанымда дайыма. Могул жерде мынтесиң. Мүчөлөгөндө? Ой, мүчөлөгөн жөн эле шытырат ал. Бир айда эле үйрөнүп алгам да. Бир байке келди да. Сиз анча эркекти уят кыласыз. Бир байке келди да, мына могул жерден жамбаш, мындай чыгат. Сен сатасың ашыктуу жиликтин дагы эти жакшы чыгыш керек. Барын сыртынан эле мондай кол менен чийип көргөзүп берди. Бир көрдүм болду да. Үйрөнүп алдым да. Өзүм эле шытырат эле. Мүчөлөп барын. Иш чоңойду кийин. Ой, иш чоңойду. Анан балдарымдан ашкандан сырткары бир бука байладым. Анан элчилеп мен бука байлап багып, эки мүйүзүнөн туягыны атам мурда ушинтип мал жаныбер киши болчу. Туягыны кургак кармачу да мал бат семирет деп. Ошол эсимде калган экен, ошо баарын көз алдыма элестетип атам да. Баягы убагында ата-эне балага айтат, биз жаман көрөбүз го, жаман көрбөш керек экен да. Ошонун баарын эстеп атам, атам мынча эле деп атып. Бука аябай семирбеди. Базарга алып барганда кошуналардан 3-4 киши араң жүктөдү да машинага. Аякка барганда мурдуна мындай шакек чагып. Аякка барганда аябай таң калышты да, ушундай ким бакты дейт да, бир жерде немеси жок депчи. Таптыза кылып баккам да. Туягын кургак кармаш деген бул баягы өзү саара кылып үстүнө отуруп алат дегендей да. Туягын улам мал ошондо семирет балам дечү да, атам аябай мал жаныбер киши болчу. Асты таза болуш керек деп. Асты таза болчу. Ошентип бир бука 2 уй 3 торпок балдардан тамак ашынан сырткары. Ошондо 2015-2016 сооданы 2014 январда баштадым да. Ошентип анан бул жакка келдик. Кийин ал букалар уйлар эмне болду кийин? Чалдыбарга келгенден кийин балдарым бөтөн жерге келгенде бир аз кыйналасың. Анан улам сатуу катууза киришип аттык. Анан 2 уй калганда уулум менен кызымды Турцияга каарылыкка. Балдарымды жалаң дин жолунда тарбияладым да. Ошого сартадым. Балдарым окуусуна сартадым. Шүгүр. 2 уйду сатып Туркияга жөнөттүңүз. Баары пайдалуу болду. Балдарымды тарбиялаганда көбүнчө баягы устаздардын баяндарын коюп койчумун да өзүмө. Балдар уктаганда эртең эмне айтышым керек, кандай кылышым керек экенин изденем. Садыбак Кастууловдун, Абдышүкүр Нарматовдун, Чубак Ажынын, Максат Ажынын ушу 4-өн улам мага тиешелүү жерлер кайсыл экен деп изденип, өзүмдү да улам түзөп турдум. Анан тахажутумду иштебадым да, тахажут намазын эч иштебадым. Алла менен кеңешип аттым. Мындай сыртка бирөөлөргө эмес, мен дос күтпөдүм. Дос күтүп кафелерге барып көңүлүм ачып келем. Депрессия болдум, стресс болдум дегендер. Депрессия, стресс азыр деле билбейм, түшүнүгүм жок да алардан. Болгон намазда Аллахка айтам, ыйлайм. Баарын Аллах Таала өзү жеңилдетип берип атты. Ата, каяктасың? Мен сени көргүм келет. Бул байкуштун атасы жок, менин да атам жок. Көзүңдү аччы кызым. Айка. Руслан байке канча калды? 4-5 ай. Же андан да аз. Ата, периштеден кандай болот? Жакшы адам өлсө, сулуу апа бакай периште алып кетет.
Торымызды қармалай, авария болып қалдық. Марсель деген кім? Сеніңді айт! Ne dedi? Мен сен шақырған жоқпын, Айка, қаш бұл жақтан! Қандай ғана жағдай болсын, сен атаңды табам, қызым. Ей, самолет! Атама саламайт! Черектен жалаң беріш шықты! Сен сұп-сұлу періште емсің мен. Балдарыңызды Түркияға жөнөттүңүз. Чоңдорун жөнөткөн окшойсуз. Улуусын жөнөттүм, кызым менен уулумду. Түркиянын кайсы жерине жөнөттүңүз? Эми Болууга. Болууда Сандалар Куран курсунда, балам балдар бөлүмүндө, кызым кыздар бөлүмүндө карылыкты ошол жактан бүтүштү да. Экөө тең кары, хафыз. Хафыз. Алхамдулилла. Жакшы. Андан кийин Чалдаарга келдиңиз. Тирилик биякта башталды. Ооба, Чалдаарга келип ошо Чалдаарда жакшы жашадык. Шүгүр. Полияда иштедим. Элдин төшөгүнү тиктим. Колумдан негизи карасам, колумдан баары келет экен. Баарын жасадым. Анан балдар Турциядан келгенден кийин уже баары чоңоюп студент болушту да. Шаарга келиш керек деп анан шаарга жылдык. Бишкекке. Азыр Бишкекте квартирада. Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Азыр Кудайга шүгүр кичинекей бизнес баштаганбыз. Аллахым берекелүү кылсын. Уулдарым экөө иштеп келип, акчаларын топтоп магазин ачып беришкен. Кийим сатам да. Кийим дегенде аялдардын кийими же? Бар. Носкиден баштап аялдардын, эркектердин, балдардын бут кийим баары эле бар да. Ал дүкөнүңүз каерде жайгашкан? Ушуларды айтып өтсөңүз. Дүкөнүм Каражыгач айылында, Каражыгач конушунда, Дордой көчөсүндө жайгашкан. Эмеси кандай? Instagram. Зейнеп бренд. Улуу кызым ошо Хафиза кызым аты Зейнеп. Зейнеп бренд деп ошо өзү. Instagram баракчасында ошол өзү алып барат. Мындай жеткизип берүү кызматтары дагы барбы? Бар. Ошол Зейнеп брендтен кийимдерди алыңыздар, эркектердин дагы, аялдардын дагы, балдардын дагы кийимдери бар. Бул подкастка чакырып атканда Хоргостомун дедиңиз, Ооба. Ал жактан ошол товарга бардыңыз. Товарга ошол жактан товар алып келем да. Анан башка магазиндерге караганда аябай арзан да. Достор, Зейнеп брендке жазылыңыздар, кайрылыңыздар, алыңыздар, жеткизип берүү кызматы бар. Сизден баргандарга дагы скидка болот. Менден баргандарга да скидка болот экен, достор. Ошон үчүн келиңиздер. Сонда Каражыгач болгондо мо туңгуч жак болуп калат, Анкара көчөсү менен баратканда светофордон солго кирип кетет. Светофорго жетпей, пешеходдон. Эми Дордой көчөсү да. Эмеден 7 апрелден көчөсүнөн өткөндөн кийин кете бересиң, баягы бир немелер бар. Ошолор бүтүп бир талаа башталган жакта сол жак айыл ошо Каражыгач. Ошол жерде. Тамара эже, ошондо окуялар болуптур. Азыр эми күйөөңүз кандай акыбалда, каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт? Азыр эми ал киши айылда эле, ошол сүйгөнү менен эле жашайт. Бирок балалуу болушкан жок. Ошо балдарыма айтам да, эми атаңар картайса, карлар үйүндө калып калбасын, баккыла, карагыла, силердин милдетиңер. Ата кылганды бала кылбашы керек дейм да, ата жасаганды. Атанын катаасыны силер кайталабагыла дейм, бирок балдарда мээрим болбогондон кийин аябай кыйын экен да. Эми шариаттын немесин негизинде апа карайлы дейт да, бирок бизде мээрим үмүт кылбасын деп балдарым ачык эле айтат да. Карайбыз дейт. Болгон бизден мээрим үмүт кылбасын, биз дейт убагында аябай мээрим күткөнбүз дейт. Улуу балам айтат да, медресеге аталар келгенде дейт,
мен бурушка жашынып ыйлачумун дейт да. Мен жөн эле алакан жайып эле мага дуа кылса экен деген канча түндөрүм өттү апа дейт. Экинчи кызым ажырашканыбызда 3 жашта болчу да. Ал аябай атасына жакын болчу. Жок дегенде алыстан кеп качан бирөө келсе да бул менин атам окшойт, бир көрүп алайынчы, апа бир карате итчилерден бирөөсүн көрөйүнчү депчи. Карате элте айылынан келгенбиз да. Бирөөсүн көрүп алайынчы анан үйгө кирем деп кечке жол күтөт эле. Ошол кызымдан кусалык азыр да кете элек да. Буулгу ыйлап көзүнө карап турсаң деле азыр деле кусалык кете элек да. Ата балдар үчүн бир асказоо экен да. Эне канчалык чөбөлектеп турсаң дагы атанын мээрими, орду башка экен. Анан ошону аталар сезсе, тандоодо тагдыр дебеш керек го. Тандоо өзүбүздөн туура жолду тандасаң адашпайсың. Ушунча жылда бир кабар алып, чалып, кантип атат, эмне атат? Жок. Кабар алган жок. Кабар алган жок. Биз кабар алдык. Кайнатам каза болгондон кийин балдар Турциядан келгенден кийин балдарды алып мен бардым. Куран окутканча кирип, ошондо айткам, балдар чоңойду, үйлөйбүз, жайлайбыз, балдар менен байланышыңыз деп. Мен ал кишини кечирип койгом качан элечи. Берешеңизсиз дейм да. Сиз берешеңизсиз 5 баланы мага бекер берип койгонсуз. Магазинге барсаң, бир нанды бекер бербейт дейм да. Ушундай ырыскылуу балдарды бекер берип койгонсуз. Катышып туруң балдар менен деп айткам. Бирок катышкысы келбедиби же өзүнүн катасын моюндап бети чыдабадыбы билбейм да. Уялды го дейм. Ооба. Баягы аял кишилер ичиндеги сезимдерди айтып, төгүп, чачып бир сүйлөп алат да. Ооба. Эркек киши ичиндеги нерселерди ичинде катуу эле айта албай эле, сүйлөбөй эле ошо бойдон неме болуп кетет да. Жоголуп кетет. Анан эркек кишинин көбүрөөк ооруганы, эркек кишинин көбүрөөк инсульт алганындагы бир себеби эркек киши аял кишилерди ол ар күнгө айтып ыйлап боздоп албайт экен, унчукпай жүрөт экен, анан жанагы ичтен жейт экен да, ичтен жеп таклап таштайт экен. Анан инсульт болот, же дагы башка бир нерсе болот, бат өлөлүк болот. Аял киши ыйлап ый менен чыгарып ийет экен, анан кайра эле күлүп жайнап жүрө берет. Бул ушундай бир неме экен, табият экен. Балким ошондойдур. Ошондо кичүү кызыңыз жанагы бир окуясында айтып бердиңиз. Ошондо бир айтып берсеңиз, мектепте болду. Ажырашкандан кийин төрөдүм дебедимби кызымды. Анан ал атаны көргөн жок да. 3 жашка чыккандан кийин апа ата деген кандай болот деп сурабады, эшиктен чуркап кирип элечи. Мен сөз таппай калдым да. Жооп бергенге жообум да даяр эмес экен да. Айтып атпайбы апа дейт. Мектепке алып кетип аткам. 6 жашында болчу. Апа сиз туура эмес ата тандап алгансыз дейт да. Сиз ырдаган ата тандап, мен атасыз калдым дейт. Мен туура ата тандайм. Мен намаз окуган ата тандайм. Мен балдарым атасы менен болот. Дегенде аябай жаман болдум да. Балдарыңдан ушундай сөздү угушта кыйын экен. Суроолоруна жооп бериште аябай кыйын болот экен. Балдардын кусалыгы андан да кыйын. Канчалык ичирип, жедирип атсаң дагы каректеринен кусалык кетпейт да. Тамактарынан тамак деле өтпөйт. Бозору эле каректер, мындай сүйлөсөң эле каректеринде жаш даяр да, төгүлүп турат да. Анан башкалары аталары менен кетип атса жаман болушат, аябай жаман болуп жүрүштү көпкө чейин. Бир 3 жыл эле болду да. Кичине каректери жайнап калганычы. Болбосо аябай аталарын көп күттү. Аталарга айтарым ушу. Балдарды күттүрбөсө, балдарына мээрим берип, бала деген бакыт го. Берки
бир классташына дагы деп жана айтып бердиңиз го, ошо кичүү кызыңыз. Классташына. ооба бир класста окуган балага айттырды. Жоош бала экен ал. Сен намаз окуйсуңбу десе, ал ооба дептир. Атаңчы десе, ооба атам да окуйт десе, анда мен сага үйлөнөм дептир. Баланы түз эле айттырды. Мен сага үйлөнөм дептир. Ал бала үйгө ыйлап барыптыр да. Апасы айтат да, кызым ушинтип айттыр. Кызыңыз дейт, ушинтип айттыр деп. Көрсө ал сүрүштүрүп келсем, ал Чалдаардагы имамдын баласына кыздын көзүн жеткен көрдүңүзбү? Неме баш экен имам. Имам баласын карап. Азыр канчанчы класста ошо кызың? Азыр 5 класс. Каратист азыр. Спорт бара. Ооба, Кыргызстанда чемпион. Чемпион? Ой, көп. Ооба. Анан чет өлкөгө да эме алганбыз. Жолдомо. Ушу паспорт ала албай эле жүрөбүз. Сиз сыртка чыга турган. Сыртка паспорт, анан спонсор керек экен. Мен өзүм анча каржылай албайт экенмин да, сыртка чыккангачы. Кызыңыз азыр 5-класста, каратеге барат. Кайсы өлкөгө барыш керек? Жакында Турцияга барышат да. Түркияга. Жалпы канча каражат? Каражат ошол мезгилде эле эметишет. Мисалы, Россияга жакында эле барып келишти 60 миңге. Казакстанга 14 миңге барып келишти. Эми каражатына анан күнүнө эсептешет экен да. Канча убакыт кетет. Бул федерация бир ошо колдоп бир неме кыла албайт экен, Жок. Бизде азырынча андай мүмкүнчүлүгүбүз жок дейт. Анан негизи мындай майда турнирлерге баарына өзүм берип турам. Ошко, көлгө, нарынга, эртең кантка барышат. Аларды өзүм майда чүйдөсүн каржылайм, бирок кичине спонсор болсо аябай сонун болмок да. Ошондо кызыңыз жаш балдардын арасында, Кыргызстандын кыздарынын арасында чемпион. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, аты ким? Сауле, Мажитова Сауле. Сауле. Мажитова Сауле биздин кызыбыз, карындашыбыз. Кыргызстандын чемпиону болгон. Орусияга да барып келген, Казакстанга да барып келген. Жок, аяка бар элек. Бар элек. Негизи башкалар барып келишти, мен каржы таппай жибере албай калдым да. Балдарым атынан жазган ошо мезгилде. Тирүү туруп неге жетим дедирдиң, кызың болуп эмне күнөө кетирдиң, үй бүлөңдү кууп чыккан көчөгө, айтчы ата ушул беле кесибиң. Ушул сыяктуу да. Сиз акындык дагы өнөрүңүз бар экен да. Эми бир аз бар. Көп дебейм, бирок бар да. Ошондо Сауле кызыңыз 5-класс Түркияга ошол жарышка барышы керек. Карате боюнча. Таймашка. Ооба. Урматтуу достор, туугандар, биз дайыма баракчалардан ушундай кайрылуу иретинде бир видеолор чыгарып жүрөбүз. Ылдыйдагы М-банк номерлары бар, ушул жакка колуңуздардан келишинче салым кошсоңуздар болот. Биздин Сауле кызыбыз, карындашыбыз Түркия жергесине барып, Кыргызстандын намысын коргоп, карате боюнча таймашка катышып келет экен. Ошого каражаттар керек болуп атыптыр учурда. Ким колдон келишинче канча каражат берилсе жакшы болот. Келечек муунду жаштарды колдойлу. Баарыңыздарга чоң рахмат. Тамара эже, азыр бир кыскача ырыңызды окуп бердиңиз. Дагы кандай ырларыңыз бар? Көп эле бар эле турмушума байланыштуу ырлар. Телефондон окуп берсем болобу? Аллах мага тандап берген тагдырды, жаратайын гүлүн терип жакшырды, суусап калган ыйманымды бекемдеп, бороон болгон турмушумду жаз кылды. Мага жагат балдарымдын күлгөнү, апа келип мени жандап жүргөнү, балапандар бүркүт болуп чоңойсо, алаканга кондурамын дүйнөнү. Жалаң жакшы, жаманы жок өмүрдүн, кээде ыйлап жамгыр болуп төгүлдүм. Жаратканым жылмаюуну үйрөтсө, мен байкуш баш ийипмин өкүмүнө көңүлдүн. Жараткан жылмаюуну үйрөтөт, сиз өкүнгөндүн өкүмүнө, ыйлагандын өкүмүнө баш ийип кеткенсиз деген неме да.
көр турмуш өлчөп калчап сабалады, кош бойлуу экениме карабады, атырган ар бир таңым кайгы болуп, балдарымдын жаштыгын барктабады. Ошол мезгилде кош бойлуу болчумун да. Анан ошо кагаздын бетине көп ырлар түшүргөм, эсимде калгандары аз эле. Тамара эже, азыр эми ушунча тагдырды башыңыздан өткөзүпсүз. Бир жагынан ошол күйөөңүз ошондой иш кылган үчүн ушунча нерсени өздөштүрүп алыпсыз. Азыр этти айтып атасыз. Андан кийин чарбачылык иштерди кылды деп атасыз. Азыр эми бир кичи бизнесиңизди баштаптырсыз. Эми ушул киши себепчи болуп атат да бир жагынан. Ооба, эми мотиваторум күчтүү болду негизи. Ал кишиге рахмат да айтам. Эң негизгиси ушу балдарды берип койгонуна да. Балдарды алып алып, ошол үйдү берип койсо, 4 балдын ортосунда мен эмне кылмакмын дейм да. Аллахка ушунча шүгүр келтирем. Балдарым жанында болгон сайын күч кубат болот экен. Жөндөмүңдү ашат экен да. Буларды багышым керек, булар монтип атат деп жатчы. Азыр эми күйөөңүз кайтып келсе, башынан баштайлы десе, эмне демексиз? Албетте жок демекмин. Биз ачка калганыбыз күндөрүбүз болду. Чалдаарда ушул окуяны айтып берейин. Чалдаарда марттын 8-мартка жакындап калган болчу. Ошондо экинчи кызым 3-класста окуйт эле да. Апа чайпития кылат экенбиз, мага макарон тамак дейт да. А менде бир кесе бышыр-бириңи, бир кесе макаронум жок да. Кошуналардан суранып, булам ун сурап, бир кеседен ун сурап, ушинтип оокат кылып атып, же поле ача элек. Аябай кыйналган мезгилибиз болчу. Анан балдарым кечинде ач эле жаткан, түнү тахажутка туруп аябай ыйлап, Аллахка бүт тим эле зордук кылып айттым да. Мен балдарым эмне жейт, эмнеге бизди мындай абалга келтирип атасың, Аллахым, өзүң көрсүң, карап турасың, балдарым эмне жейт, эми мен каяка барып иштеп, эмне таап келем, жолуну көрсөт мага, менин рызкым кайсыл жерде турат да айт деп тим эле чыңгырып чыркырап, каттуу айтып эле ыйладым. Анан багымдатка чейин зикир тартып отурдум да, багымдатта дагы айтып, ыйлап бүтүп, дуа кылып ыйлап бүтүп, жайнамаз жыйнап атсам эшик такылдайт да, уже таң кичине атып калган мезгил. Эшикти ачсам, эми башкаларга жомок сыяктуу болушу мүмкүн, мага чында апапак кийинген жаш бала турат. Башында селдеси бар, алда аппак, бутунун учуна чейин ак кийинген. Ассаламу алейкум, келиңиз десем, бул үйдө эркек киши барбы дейт. Жок десем, анда эже биз 40 күндүк даваттан кайтканбыз. Продукталарыбызды сиздерге таштап кетсек болобу дейт да. Сүйүнүп кетип эле болот деп эшикти ачтым. Экөө тең окшош кийинген балдар да, аппак кийинген балдар. Продукталарды алып келип атат. Макарондун эле 10 түрү, бир мешок ун. Эрте менен каяктан жабылган ысык нан 2 сары пакетке 5-5тен салынган. 15 литр май, бүт продукта кирип атат. Кичинекей тересканын жарымы продукта болду да. Анан балдарга рахматты айттым да, кайра эле жайнамазга чуркадым. Шүкүр намазын окуп, Аллах таалама ушундай ыраазычылыгын билдирип, анан кайра чуркап чыгып баратам, карасам, баратам сартында эч ким жок да. Асмандан түшүп алып келип берип койгондой. Аллах ушундай дуаларыбызды түз кабыл кылды, бат кабыл кылды. Ошондой күндөр өттү да. Кудайдан бир нерсени сураганда мындай кош көңүл сурайбыз да. Кудайды бул окшоштугу туура өзү сыяктуу элестетип береби, бербейби сурап кое беребиз дегенде. Демек чын дилден ишенип сураш керек, Ооба. Кичинекей кызым кечинде аш жаткандыктан көзүн ачып эле, көзүн жыртып эле апа нан деп турду да. Пакет менен көтөрүп барып берсем, бул кандай нан дейт да. Бизге Аллах берди деп атам. Мен сурадым, Аллах бизге эртең менен жиберди десем, таң атып калгандан кийин баягы бир нанды көтөрүп алып кошуналардын үйүн такылдатып жүрөт. Аллах бизге нан берди, сиздер бизге нан берип турган элеңиздер дейт. Мен сиздерге да нан берейин, Аллах берген нандан депчи. Катар кошуналар жашайбыз. Ар биринин эшигин такылдатып жүрөт да. Экинчи уулумду
жетим короз деп канча жолу эми айылда ушундай болот го, бири бирин таанышат. Чалда барда же. Жок, чоң алайда. Чоң Алайда. Каратейиттен келген жетим короз деп Карамыкта ошол өзү теңдүү мектептеги балдар канча жолу тепкилеп сабап, айылыңа кетип жогол, силерди атаңар тыштап кеткен деген сөздөрдү аябай көп укту да. Ошол балам көп угуп, уга берип тим эле таякты көп жеди баламчы. Мүрзөнүн жанына алып барып сабашыптыр. Сен жетим корозсуң, сени ким кана атаң, сени ким коргойт депчи. Апаңбы, апаң колунан эмне келет эле деп аябай сабашып. Демек ошол балдар ошого чейин билип аткан болсо, ал жаш бала каяктан билмек эле. Демек үйүндө сөз болгон да. Баланча ажырашып келип, ооба, ушак болгон, кыйбат болгон үйүндө. болгон үчүн бала мектепке кайтып келет да. Эненин колунан бала кошулуп ыйлагандан башка, боорунуңа кысып жакшы сөз айткандан башка эчтеке келбейт экен ошол мезгилде. Аталар ушулар ушундай эмелер сезсе да, жүрөгү менен сезип балдарды көчөгө таштабаса. Эме болгон айылда 2014, Мырзайым 2014 деген болгон да. Анан эми айылда көршүөр боло берет го. Тигин кыз эмнеге 5 баласы менен ажырашып келиптир, жөн ажырашпайт да депчи. Анан баягы Мырзайым деген конкурска катышып алдым. Апам кой дейт да, уят дейт. Апам деле илгеркинин адамы, сен ажырашып алып сахнага чыгасыңбы дейт да. Жок апа, мен өзүмдү актайын дедим да. Эл билсин депчи, тагдырым кандай экенин билсин деп. Анан анда инсценировка бар болчу программада. Өзүң даярдашың керек да. Мен болсо тагдырдын тар жолуна кабылгандар деп инсценировка даярдап, өзүмдүн эле турмушумду баарын ыр түрүндө жаздым да. Балдарым ар бирине жаттатып, анан ушу кичинекей бөбөгүмдү көтөрүп алып сахнага чыгып аткарганымда эл аябай ыйлаган да. Ошондо билгем эркек баягы мени мындай сырттан күлүп караган эркектердин үйүнө чыгып өкүрү ыйлап атканынчы. Немеси кандай болгон? Сценарий, окуялары кандай болгон? Окуясы жана 2 класста окуган балам бут тазалайт, бут кийим тазалайт да. Анан акысы 10 сомдон болот. Ал болсо 5 эле сом берип коет бир балачы. Анан акымды толук бериңиз десе, тиги баламды сабайт да. Сабап, сен кимсиң, сен башка айылдан келгенсиң, ошого шүгүр кыл, керек болсо муну да бербейм дейт. Анан экинчи кызым 3 жашта болчу. Ал болсо байке нан, курсагым ачты дейт. Бир сындырым катык нандары бар, экөө бөлүп жейт да. Бөлүп жеп атканда анан өзүм ыйлап кеттим. Улуу кызым чыгат да. Ал да ыр түрүндө айтып чыгат. Баарын ар бирине ыр жаттаткам, өздөрүнүн эмесине жараша ыр менен аткарып. Анан аягында мен бөбөгүмдү көтөрүп мен чыгам. Улуу балам чыгат, ушинтип анан аягында жалаң эле ыр менен болгон, баары эле тагдырымды бүт ыр кылып жазгам да. Кагаз бетине түшүрүп койгом. Айылдагылар көрүп, баары ыйлап атат, жакшы сөзүн айтып атат. Ошентип Мырзайым 2014 биринчи местени алгам. Бирок элге да аябай таасирдүү болгон да. Немеден жашоодон мен көбүн байкадым. Ошондой балдарынан оолак болуп калып, ошондой тагдырдын сыноосуна түшүп болгон эркектер айланып отуруп каарыганда кайра эле ошол аялынын колуна түшүп калган учурларды көп көрдүм да. Эми Кудай анын жүзүн арыгысын, Кудай сактасын, баарыбыз оорубай эле тынч бололу, үй бүлөлөр ажырашпасын. Эгерде кайра ошондой бир сыноо келип, ошол күйөөңүз ооруп, кароого муктаж болуп, сиздин колуңузга түшүп калса, карайт белеңиз? Аябай оор суроо го. Биякта балдарыңыз турат, мисалы. Жана айтып өттүңүз, ошол балдар үчүн мен неме кылам, атаңарга байланыш кыла, кабарагыл атаңар деп айтам деп атасыз да. Эми баягы немебиз бар, таарынычыбыз бар, кордуктарды көрдүк, зулумдуктарды көрдүк.
бирок ушундай абал болду, ооруп кайра эле сиздин колуңузга түшүп калды. Эми 5 баланы Аллах таала ушул инсан аркылуу берди да. Карайм го дейм. Эми ал күн жолуктурбасын. Ооба. Эми өзүнүн ооруну бизге тийгизбесин. Жашоодо негизи эң эле негизгисин мен ойлойм, ал киши бала баккандан эле качты дейм да. Болбосо эмнеге мындай жолго барат? Болгон эле бала баккандан качып, жашоонун жеңилин көздөдү да. Анан бир аз сабыр кылса, балдар азыр иштеп таап. Өзү карап албак. Ооба. Азыр мен мисалы иштеп келип, балдарым баары эле мага акча салат, алаканым акча салат. Сырттан кирген өзгөчө сый урматка ээн да. Сөзсүз чекемден өбүп турушат, алаканымдан өбүп турушат. Аталар да ошол сыйга татыктуу болмок да. Багат балдар эми ошондой учурга жетсе, балдар карайт, багат, бирок айтам го, мээрим төгүп карай албайт го дейм да. Буюрса 15 майда ушул Периште фильмибиздин бет ачары болот. Сиздер канча киши келесиздер, бизге тизме берсеңиздер, сиздерге чакыруу билетин берели. Үй бүлөңүздөр менен келип, келатканда бирден салфетка алып алыңыздар. Көз жаш төктүргөн фильм. Ошол сиздин жашооңуздун бир кандайдыр бир чагылуусу ошол жерде чагылдырылган. Ата менен бала, анан бала менен апа, күйөө менен эркек, аялы менен күйөөсү мамилелерин чагылдырган. Анан кошумча кинодогу каарманыбыз бул Айка деген кыз, оорукчан дагы болот. Ооруган кыз, атасы жок оорукчан кыз. Кинодо бир фраза бар да. Балдардын атасы келип сурайт да, кийин бул кыз 7 жашка келип калганда атасы келип атат да. Сурайт да кайненесинен, кыздын тайнесинен. Бул эмне болуп мынтип ооруп калды дейт да. Десе ошол жерде тайнелен бир фразасы бар да. Балдардын оорусунун көпчүлүгүнүн себеби ата энесинин катачылыктары, кичинесинен. Бул деген оору деген материалдык эле оору эмес. Руханий дагы оорулар бар да, жан дүйнө оорулары бар. Травмалар бар. Жана айтып атасыз, канча травмаларды алган, канча бир немелерди, запкыларды жеген. Атасыз чоңоюу деген бул нерсе оор нерсе, бирок Кудай таалам баягы жүктү көтөрө алган адамга жүктөйм дейт го Куранда. Ошо кичинесинен ошондой жүктөрдү жүктөө менен баланы тарбиялап, турмушка бышырып, өстүрүп жетилтет экен. Баягы бөдөнөнүн балапанындай болуп туруп, монтип бир жумшак ысык жерде чоңойгон бала менен ошондой запкыларды көрүп чоңойгон баланын жашоосун салыштырсаң такыр башка да. Эми буну менен бала кыйналып чоңоюш керек деген нерседенге ишарат кылган жокпуз, Кудай сактасын. Бүт бар бала ата энелүү чоңойсун. Бирок кээде адам зулумдук кылат, тагдыр адилеттүүлүк кылат дегендей, жашоонун мыйзамдары, Кудай таалам коюп койгон мыйзамдар бизди ошондо тарбиялайт экен. Раббул аламин, ааламдардын Раббысы деп атпайбызбы? Раббы бул тарбиялоочу, адамга тарбия берүүчү, бир багыт берүүчү. Эң эле башында айта турган болсок, ошо пайгамбарыбыз өз атасы чоңойгон. Эми анын атасы кайтыш болуп кетти. Бирок баары ушу атасы чоңоюп атат да. Анын чоң атасы бар эле, абалары бар болчу. Ошолор көзүнүн бапесиндей карады, бирок баары эмне болгон чакта дагы атасы чоңойду да. Бул ошол жашоонун, турмуштун, тагдырдын өзүнүн бир сыноолору, өлчөмдөрдү, адамдын деңгээлин, дараметин көрсөтүп, ачып турган бир көрсөткүчтөр, чембирдиктер болуп калат экен. Сизге дагы чоң рахмат. Аллах разы болсун убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Эми сизге бир акыркы суроо да. Алдыңызда үйлөнө тургандар турат, оператор балдар. Ушул бизди үйдө туруп алып, турмушка чыгайын, турмуш жолун аттанайын деп аткан кыздар көрүп атат. Жаңы үйлөнгөн түгөйлөр көрүп атат. Ушуларга ушунча тагдырды басып өткөн аял катары, эне катары эмне кеңешиңизди бересиз? Турмуш оңой эмес го. Болгону көркөм кулкун өз керек экен. Кечиримдүүлүк,
сабырдуулук, анан бири бирине түшүнө билүү го. Негизги милдет атада болот го, эркекте болот. Түндүк, мен түндүк дейм да. Биз керегебиз түндүк дайыма бийик болуп турса, кереге жайылып, формасын жоготпойт да. Ошол сыяктуу эле түндүктөрүбүз дайыма бийик болсун. Эркектерибиз намыстуу болуп, балдарыбызды тирүү жетим калтырбаса, аялдарыбыз да жеңил ойлуу болбосо, турмушта бир эле эркектерди эле күнөөлөбөйм да, аялдар деле бар да. Балдарыны таштап кеткен же жолдошун жактырбай кичине сыртка көнүп алган аялдар да көп да. Эң негизгиси аялдын орду үйдө дейм да. Үйдө сонун тамактарын жасап, балдарыңдын да маанайы жарык болот го келсе. Жолдошуңду сонун күтүп алсаң. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Келип бергениңизге, ушинтип ойлоруңузду бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Эми бул нерседен максат ошол баягы башта айтып өткөндөй башкаларга сабак болсун, өрнөк болсун деген ниетте да. Ошол сиздин жашооңуз, өмүрүңүз, тагдырыңыз көптөгөн үй бүлөлөргө бир караңгыда жол таппай аткан үй бүлөлөргө бир нур сыяктуу болуп жол көрсөтсүн, багыт көрсөтсүн, же болбосо баягы багытты көрсөтүп турган жылдыз сыяктуу бир үй бүлөлүк жашоолордун, же үйлөнө турган, турмушка чыга турган улан кыздардын жашоосуна бир багыт болуп берсин деген ниетти кылабыз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Ийгилик тилейбиз. Урматтуу достор, эч бир үй бүлө бузулбасын. Чымчыктын уясы дагы бузулбасын деген сонун сөз бар. Чымчыктын уясы дагы бузулбасын деген бир кыргыз азыркы күндө тилекке каршы ажырашуу боюнча алдыңкы сапка баратат. Бирок булар баары жок болот. Ажырашпай калабыз деген ниетти карманабыз, тутунабыз. Ар бир үчүнчү үй бүлө Кыргызстанда тилекке каршы ажырашат экен. Ошол нерселерге бир азын оолак болсо дагы биз салым кошолу деп мындай бир толук метраждуу 120 мүнөттүк кино тарттык. Киного келиңиздер, көрүңүздөр, түгөйлөр менен бирге келип көрүңүздөр. Атасыз калганда бала кандай болот? Атасы күйөөсүз калганда аял киши кандай акыбалда болот? Андан кийин кыз бала үчүн айрыкча атанын орду канчалык деңгээлде чоң, зор, маанилүү деген бир идеяны бергенге аракет кылдык. Адам канткенде адам болот. Адамгерчиликти биз кантип сактап кала алабыз? Адам өзүнүн чыныгы, касиетине, адамдык сыпатына кайтыш үчүн эмнелер керектелет? Ушунун баарын колдон келишинче чагылдырганга аракет кылдык. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар, үй бүлөлөр бекем болсун, балдар ата энелүү чоңойсун. Жакшы калыңыздар.